Алгач таза колдор иш-чарасы ыр бий менен башталды. Спорттук аянтчада турган башталгыч класстын окуучулары. Алар алга жана чамда тайпалары. Дени сак жашоо үчүн эстафета оюндарын өткөрүштү. Топ менен чуркоо, ханталамай, ашкабат чапмай, ракетка менен чуркоо. Ар бир окуучу тайпасы үчүн жан өрөп алдыңкы орунга умтулууда. Соңунда 3төн упай топтоп, ортодо ынтымак жеңип, класстагы тазалыкты сактоо үчүн белектери ыйгарылды. Окуучулар дайыма тазалык үчүн, мектепте да, үйдө да тазалык эрежелерин унутушпайт. Жана бул үчүн дагы шарттар жакшырса дешет кичинекей бөбөктөр. Ооба, дайыма эже айтат, жуугула деп анан жуйбуз. Көбүнчө көп курулса болмок, эми умывальниктер көбүрөөк курулса болмок. Анткени биздин мектебибизде көп балдар бар. Биз балдар столовыйга чакырганда биз баары чуркап барып бири-бирибизди түртүп алатабыз да, бир эле умывальник бар. Көп болсо жакшы болмок. Анткени биз тамак ичерде колубузду жуйбуз, анан мектепке киргенде дагы колубузду жуйбуз. Эртең менен турганда, эшиктен ойноп келгенде, кечинде тамак ичерди. Колумду жуйм. Бармактардын ортосун, баш бармакты, колдордун сыртын ичин ушинтип таза жуйм. Долбоордун алкагында учурда 8 кол жуучу жай даараткана курулуп баштады. Окуучулар, мугалимдер түзүлүп жаткан мындай шарттарга кубанып турушат. Алдыда Кудай буйрса казуу иштери башталып, турбалар көмүлүп, мектеп ичине таза суу киргени турат да. Ошону менен бирге эле таза суу менен киргенге мектебибизде мурун бизде кичине кол жугуучу умывальниктер жетпей, балдар башталгыч класстар балдар аябай кыйынчылыкта турчу да, очередке туруп калчу. Ал эми бул азыркы иште Кудай буйрса умывальниктер коюлуп, ички ажатканаларыбыз ишке киргени турат. Ошондой эле биздин муктаждыктар болгон умывальниктер көп санда коюлуп, ошондой эле канализацияларыбыз да тазаланганы турат. Ошондой эле аталган айылда эскилиги жеткен суу түтүктөр алмаштырылууда. Себеби түтүктөр 1980-жылдан бери тынымсыз иште болгондуктан өзгүлтүккө учурап, айыл элинен байма-бай арыздар түшө баштаган. Бул айылга таза суу кирип атат. Бүт үйдүн баары таза суу менен камсыз болуп, элдин баары кандай десем баягы бала чака. Бул жерде мындай да, балдар көбүнчө бизге талаада жумуш кылышат, мал жайгарышат, шаардык балдардан айырмасы ошол да. Анан кийин буларга үйдөн дагы, мектептен дагы ар дайым колуңарды жуугула, колуңарды таза самындап жуугула деп көп айтылат. Анан кийин ушул нерсе бизге аябай керек болчу да. Белгилей кетсек, айылда таза суу системасын жакшыртуу үчүн долбоор тарабынан 40 миллион сом бөлүнгөн. Тездик менен аткарылып жаткан иштер белгиленген мөөнөтүнө чейин бүтөөрү күтүлүп жатат. Мурат Жолукеев, Айдай Ташыбекова, Эрмек Кадырбеков, Шаршанбай Акынбеков, УТРК Чүй.